Ayal kişi törөгөндөн кийин 40-ын чыгарып келүү үчүн төркүнүнө жиберген жакшыбы, мен үйдө кал деп койдум, үйдүн абырасына көнө берсин деп дейт. Ayal kişi жанагы төрөгөндө ал денеси ачылат да, бардык клеткалар, жана ошондо муздак сууга башка кол салган болсо, анда жана үшүгүрүп калып, ayal kişi ден соолугу айнып калышы мүмкүн. Ошого шарият аны 40 күнгө чейин, жана нифас бүткөнгө чейин намаз окуганды буйрубайт да. Ошон үчүн эгерде үйдө караш кыйын болсо, үйдө деген кайненелер башка бар жата албайт да, алчы. Апасына жиберген макул. Анан өзүң дагы ал убакта деле ишиң болбойт, анысы деле ал болбой турган нерсе. Ошон үчүн жиберген жакшы деп ойлойм. Бирок үйдө өзүң жакшы карай турган болсоң, анда өзүң караган макул. Бирок жиберген бул менимче туура келет, шарият кайра туурарак болот. Машакат азыраак, энеси кайра көбүрөөк карайт, үйүндө кеңири жатат. Анан бир жума жаткандан кийин апасы кайны апаң жүргөн болсо жата албайт келин. Анан ишке аралашып кетип, анан жана дене калыбына келет, кайра ооруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аялдарды сыйлаш керек, аларды ден соолугун караш керек. Ал биздин мойнубуздагы